Assalamu alaikum ardaqtуу Qo'shqor YouTube kanalımızın görүүчүлөрү, жылкы сүйүүчүлөрү, саяккерлер, чабандездер, амансыздар, биздин оокаттан салам айтабыз. Бул чыгарылышта кайрадан эле мелис чыгат экен. Мына торукашка атты экен. Көрүңүздөр, жаныбар. Мына аң дөңдүн үстүндө эле тартып атабыз. Кандай ат экен, жашы кандай маалыматты мелис менен жеткирип өтөбүз. Мелис, ассаламу алейкум. Алейкум ассалам. Саламат, ден соолуктар жакшыбы? Чакырган экенсиң, кайра келип калдык. Toru sındığı attı minip alsın canıvar. Melis, budan bir cuma murda at çıkardık ele. Oşol atlar turalı kişine malumatı verip görүүчүлөрүбүзгө айтып өтчү. Тура bir cuma murun Каркыра менен Бешкашка деген ат чыгардың. Ошолор ат каяка, эмне болду? Кашкадария, алыс жакка кетти. Өзбекстанга сатылды аттар. Биричи берки Бешкашка. Бешкашка. Каркыра, Бешкашка. Ушул жерде өзү таламай болуп кетти. Нокатта калды. Нокатта таламай болуп кетти. Каркыра Бешкашка кетти. Бул тор ат келди. Бунун кайман аты кандай эми? Байкашка. Байкашка. Байкашка чыгат экен мелистен. Бунун эми жашы, пародасы, бул бою чак ат экен, мындай караганда. Бою чак эле. Жок, сыны жакшы экен аттын, бою чак. Атты өзүңүздөр көрүп турасыздар, баа бересиздер, лайк басыңыздар ушундай ат издегендерге. Мелис, эми айтсаң, мунун жашы кандай болду? Жашы жаңасы эми сай утат азыр. Жаңасы? Мына. Үстүндө жок, эми сай утат. Бөртүптүр. 4 жаш экен да? Ооба. Байкашка 4 жашта. Эми мунун кичине Мелис, ата тегине кайрылбайлыбы? Кандай пародасы, кандай каяк? Карабайыр энеси, атасы Будё. Карабайырдын баласы энеси. Карабайыр энеси. Атасы Будён коюлган экен да? Анан колго жооштугу үчүн мына такага туруштары өзү эле көтөрөт экен жаныбар, а? Колго жоош. Колго жоош. Мына. Аттын жебич кандай эми? Жебичи законный. Ат туруп калган ат эмеспи? Жок, ат минилип жүргөн ат. Минилип жүргөн. Аттын нелерин көрсөтөсүң, Мелис ошондо? Жүгүрүшүн көргөзөбүз, бар жогун көргөзөбүз. Көрсөтүп бересиң. Азыр кандай кичине чабып дагы көрсөтөсүң монда? Ооба, чабам көргөзөм. Тоо ташка минчип ат. Ооба, тоо ташка минчип ат. Эми көрүп туруңуздар атты. Минип дагы көрсөт, чабып дагы көрсөтүп берем деди. Сууга айдады эми. Суу кечкен Байкашка Мелис чабанды издеген да туугандар. Чабып ушул жерде чабып көрсөтөм дедим. Мына таштарды көрүп турасыздар, ушуга карабастан чабып көрсөтүп берет экен азыр Мелис өзү. Атты көрүп турасыздар өзүңүздөр, байкадыңыздар, болуш керек. Лайк болсун мына кыргыз жылкысына. Мелис чабандес, саяккерге туугандар. Сууда эле чабып атат го. Мелис, бир кандай бир кой берип койбойсуңбу? Мүмкүнчүлүк болсо аз кыска болуп калат. Мына көрүүчүлөрүбүзгө аттын жеңилдигин жакшы жеткирип көрсөтүп өтөлү. Сиздер лайк басып бөлүшүп коюңуздар. Ар бириңиздерге ушундай аттар насип кылган болсун достор. Таза тоо ташка минчип ат экен, өзүңүздөр байкадыңыздар, болуш керек туугандар. Болду. Мына таштарды өзүңүздөр көрүп турасыздар. Мелис, аттын поворотун көрсөтпөйсүң, поворотун бир көрбөйлүбү? Буруп оңго солго бир бурчу бурулушун да көрүп коелу. Жанар, мына бурулушу да. Атты өзүңүздөр болду эми Мелис. Ушундай ташта ушунчалык ат өзүнү көрсөтө алды деп ойлойм. Мына саяккер, сынчы, ат минген, ат таптап жүргөн чабандездер өзү байкады болуш керек. Дене мүчөлөрү мындай аттын ичи жоон жолуп мына көкүрөктөрү, туяктары таза, жебичи жакшы. Жебичи зор. Болду. Эми Мелис, баасы атты сатыш керекпи ниет? Атка жараша кылбы? Атка жараша эле сенеси кой. Бою 60га жетпейт экен, 1.55-60 аралыгы деп кое береличи. Сынчылар өз баласы.
Marağında bolsa boyuna karabay, iş kılata. Жүрөгүндө аттын. Attı жүрөгünde. Түшүнгөн адамга. Эми мелес аттын баасын канча дейсиң? Attın sata turgan sen al aytayın. Hı hı. 2300. $2300 аттын баасы. Номер канча менен эле? 79 milyon. 0779 менен 03 04. 03 номери менен байланышып бересиздер. Лайк басып коюңуздар, мына базар баасында сата турган кылып айтам деди. Чыгарылышыбызды жыйынтыктайбыз ушуну менен. Саламатта калыңыздар, ар бириңиздерге ушундай аттар насип кылган болсун туугандар.